сан жетпеген соопторго ээ болуп калуунун жолдору. Ан Убада ибн Самит деген сахабадан келет. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтты: "Ман истагфара лил муъминин вал муъминат катабаллаху лаху би кулли муъмин ва муъмина хасана." Кимде ким момундарга жана момун аялдарга истигфар кылса, мындайча айтканда күнөөлөрүн кечир деп суранса, Аллах Таала мага ар бир момунга, ар бир момун аялга канча момун эркек, канча момун аял болсо ошондойдун сообун жазат. Кимге жазат? Дуа кылган адамга. Канча адамга дуа кылса, ошончо адамдын сообун жазат. Аллах Тааламдын беришендиги менен караңыздар туугандар. Тилге жеңил, ушундай дуаны айтып жүрүү менен канча соопка ээ болуп калабыз. Шейх Абдуразак аль-Бадр хафизахуллах бул хадиске мындай дейт: "Фал муслим индама якулу фи дуаихи", мусулман адам бул дуада: "О Аллахым, мусулмандарды, мусулман аялдарды, момундарды, момун аялдарды тирүүлөрүн, өлүктөрүн кечир" деп айтуу менен ар бир мусулман момундарга, аялдарына, өтүп кеткендерине, азыркыларына баарына сооп жазыла берет дейт. Кимге жазылат? Ушу айткан адамга да жазылат. Мурунку алымдарда айтып келген имам Шауканинин сөзү: "Ман арадал истиксар мин фадлиллахи минал хасанат", кимде ким Аллахтын ырайымына түшүп калышты кааласа, анда көп соопко ээ болушту кааласа, анда ушул дуаны көп айтсын деген. Момундардын, момун эркек аялдардын күнөөлөрүн кечир деген. Канча адамга айткан болсо, ошончонун сообу жазылып турат дейт. Бул Аллах Тааламдын кеңдиги, беришендиги, мусулман адамга болгон чоң жакшылыгы. Тилге жеңил жаттап алыңыздар дагы, айтып туруңуздар: "О Аллахым, момундардын, мусулмандардын, эркектердин, аялдардын тирүүлөрүн, өлүктөрүн күнөөлөрүн кечирип тур" деп. Ошонун артынан өзүңүздүн да күнөөңүздүн кечиришиңизге себеп болот. Канча мусулман айткан болсоңуз, ошончо сооп бизге жазылып турат. Анан кыямат кайымга барганда өкүнүп калбайлы. Ушундай жеңил тилде айтылып кое турган сооптордон куржалак калып калбайлы.